Саламатсыңарбы урматтуу угармандарым. Бүгүнкү окуя интернет булактарынан алынды. Күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Атам кайтыш болгондон кийин апамдын да ден соолугу сыр бере баштады. Бул үйдө же апаң турсун, же мен турайын. Чарчатты абдан. Өткөстей карылар үйүнө. Ошол апаң үчүн мына үйдө күндө оруш. Берекебиз кетти. Чалынын артынан неге кетпеди экен ушу? Өткөзбөсөң бала чаканы жыйнаймын да кетемин. Калгыла апаң экөөң. Арадан бир ай өттү. Аялымдын кабагы ачылбады. Балдарды да атайлап ыйлатат. Апама атайлап сууган чай, даамсыз тамак берет. Жумушта болчумун. Улуу уулум телефон чалды. Тез келиңизчи, өрттөнүп атабыз, деп. Алып учуп үйгө жеттим. Апам өзү тамак жасаймын деп аш бөлмөдө өрт чыгып кетиптир. Жер үй болгон соң сыртка чыгып үлгүрүптүр. Аялым да менин артыман жетип келди. Болду, жетер. Каяка апарасың билбейм. Бир күнү мына түрү менен баарыбызды өрттөйт. Жапжаңы мебелимди курутуптур. Бир жагынан аялымдыкы да дурус чыгар. Биз үйдө жок кезде жалгыз калат. Эртең үйдү өрттөп жиберсечи. Андан көрө карылар үйүндө жагдай жакшы болот. Мен ушул чечимге токтодум. Арадан бир аз күн өткөзүп апам менен сүйлөштүм. 1-2 айга сизге санаторияга путевка алып келдим. Дем алып, кичине ден соолугуңузду түзөп кайтаарсыз. Мага мында да жакшы го балам. Ал жерде акыбалым кандай болоор экен? Силер жумуштасыңар. Мына үйгө да баш көз боло турган адам керек. Баарын койчу, ал жака кетсем кичинекей Эрмектайымды сагынам го. Эрмектайда отурганы эң кичинекей небереси. Энеси менен бирге уктайт. Ансыз тамак ичпейт. Экөө бири-бирине ошондой боор басып калган. Ар айтып, бер айтып, кишини акыры көндүрдүм. Апамдын 2 сумка заттарын сумкага салып жатканда Эрмектай чоң энесинин колунан тартып, кетпечи, кетпечи деп ыйлаган али көз алдымда. Апам да аны кыйбай бет аарчысын кармап, көз жашын сүртүү менен болду. Чоң энең доктурга барып келсин азыр. Анан сага көп жомок айтып беремин. Колунум менин, күтүп тур. Мен келемин, колунум десе. Бала жүрөк энесинин эми кайтып келбегенин сезгендей. Машинанын артынан бир азга жерге чейин ыйлап жүгүрдү. Ооба, периште жүрөк баарын да сезди. Баарын. Апамды атың өчкүр карылар үйүнө келгенде гана кайда келгенибизди айттым. Эрмектайым ошон үчүн жибергиси келбеген экен да. Жакын адамынын келбеске кетип жатканын сезген экен го. Билемин балам, мен үчүн келин менен көп уруша турган болуп кеттиңер. Ошондой чечкен экенсиңер. Айла жок, көнөмүн. Калтырып кетмени. Бирок бир гана өтүнүчүм бар. Эрмекти алып келип тургула. Көзүмдүн тирүүсүндө маңдайынан жыттап турайын. Эртең өлгөн соң. Сөзүн аягына чейин укпай эшикке чыгып кете бердим. Машинеме жеткенче жүрөгүм катуу кысылды. Үйгө келдим. Эрмегим алдыман жүгүрүп чыкты. Көзүнөн чоң энемди кайда апарып таштадың деген суроону байкадым. Аялым апамды карылар үйүнө өткөзүп келгени майдай жакты. Жаны жайтап, кыңылдап ырдап, көңүлдүү жүрөт. Соңку айда өмүрү жебеген тамактардын түр-түрүн жасап салды. Бирок табитим жок. Күрсүнө берем. Апамдын орду катуу билине баштады. Эрмектай энесин күндө сурайт. Бир күнү аны чоң энесине алып бардым. Бизди көрө сала Эрмектайды катуу кучактап алды. Колунум, жарыгым менин,
чоң жигит болуп кетиптир өзү. Карачы, чоң энең сага көп компьют жыйнап койду. Мен ала кой каралдым. Апам жаздыгын астынан бир уч конфеттерди алып берди. Ыйлап турду. Небересин көргөнүнө кубанды. Кетээрде Эрмек энесинин жанында каламын деп ыйлады. Чоң энеси жаткан керебетти жибербей кармап алды. Эрмектай, кулунум, сен үйгө кете бер, макулбу? Мен эртең барам. Акылдуум менен. Чоң жигиттер ыйлабайт. Кана, папаң менен бара кой, балапаным десе. Үйгө келген соң мындай болбош керек деп ойлой бердим. Апамды карылар үйүнө керексиз адамдай алып барып таштадым. Не үчүн? Аялымдын сөзүнө ээрчидим. Кетем дегенинен корктум. Мен коркокмун. Жок, кандай жагдай болсо да апамды кайра алып келүүм керек. Ушундай ойлор менен 3 айдан ашык убакыт жүрдүм. Апамды көрүүгө да бара албадым. Өзүм башкарган фирма банкрот болду. Анын арасында жалга алып иштетип отурган дүкөнүмдү тоноп кетти. Кырсык, чыгын. Эрмек эшик алдындагы талдан кулап бутун сындырды. Ушунун баары бир аз гана убакыттын ичинде болуп кетти. Бир күнү жумушта кагаздар менен башым катып отургам. Телефонума белгисиз номерден коңгуроо келди. Жооп бергенде колумдан телефон түшүп калтырап кеттим. Өмүрүмдөгү эң суук коңгуроо ушул эле. Карлар үйүнөн кабарлашты. Апам өмүрдөн өтүптүр. Бала күнүмдө мектепке миздей кылып кийиндирип жибергени, мугалимдерим балаңыздын сабактан үлгүрүүсү өтө жакшы деп мактаганда, менин акылдуум деп маңдайымдан жыттаганы. Бир күнү өзү көйнөк аламын деп базарга барып, мага көп кийимдер алып келип, атама мыналарды көрүп уулубузга алгым келип кетти. Көйнөктү башка бир жолу алаармын дегени. Мен окууга өткөндө мени кучактап катуу кубанганы. Үйлөнүү тоюнда кубанычтан толкуп ыйлаганы. Баары көз алдымдан лента болуп өтүп жатты. Үйгө келип, аскерде жүргөндө амандыгымды тилеп жазган эскирген каттарын, апакемдин кол тамгасы калган сагынычка толгон саргайган каттарын кучактап, өкүрүп бакырып ыйладым. Өкүнүч тирүүлөй өрттөдү. Эми кеч. Мен өтө кеч калдым. Керек болсо, жүрөгүнүн соңку сокконун да угуп үлгүрбөдүм. Каналдын өнүгүүсү үчүн подписация баскычын басууну унутпаңыздар.